Бишкек шаарында 8 январдан тарта кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команданын жаңы курулган спорттук комплексинде дүйнөнүн эң күчтүү 8 өлкөсүнөн балбан кыздар келип, окуу-машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Жалпысынан 50дөн ашык спортчу, 15ке жакын машыктыруучу келип, алдыда турган чоң мелдештерге даярдыктар жүрүүдө. Кыргыз улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабековдун айтымында коноктор уюштуруу деңгээлин жакшы баалап жатышат. Дүйнөдөгү белгилүү спортчуларды жана белгилүү машыктыруучуларды чакырып, 10дон ашык мамлекеттен 50ден ашык спортчу жана 15ке жакын машыктыруучулар келди. Кудай буйруса, мына машыгуулар жакшы өтүп жатат. Чет өлкөдөн келгендер биздин уюштурганыбызды жогорку деңгээлде баалап, Кудай буйруса кийинкиде дагы эл аралык деңгээлде иш алып барганга бизге жол ачылды деп айта алабыз. Ал эми бүгүнкү ушул машыктырууда белгилүү олимпиада чемпиондору, дүйнөлүк чемпиондор өзүбүздүн арасында, өзүбүздүн да кыздарыбыз бар. Ушундай белгилүү спортчулар бүгүнкү күнү биздин Бишкекте ушул машыгууларды өткөрүп жатышат. Бүгүнкү күнү дагы ошол беттешикке чыгып жүргөн кыздарыбыз бар. Бул белгилей кетсек, Америкадан келген Хелен Марулис, олимпиада чемпиону, 3 жолку дүйнөлүк чемпион. Биз өзүбүздүн кыздарды белгилей кетсек, ошол кыздарыбыздын даражасы менен, ошол кыздарыбыздын ийгилиги менен бүгүн ушу бизге келген эл аралык спортчулар, машыктыруучулар ошол Кыргызстандын спортунун жетишкендигин баалап, биз менен бирге машыгуулар өткөрүүгө келип отурушат. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. АКШ, Казакстан, Венгрия жана Италия өңдүү алдыңкы спорттук мамлекеттерден мыктылар келишкени белгиленди. Дүйнө чемпиону Мээрим Жуманазарованын айтымында, буга чейин Кыргызстанда мелдештер өткөнү менен чоң машыгуу жыйындары өткөрүлө элек болчу. Биздин Кыргызстан өзүбүздүн мекенибизде эл аралык сбор биринчи жолу өтүп жатат. Мелдештер өткөн, бирок сбор өтө элек болчу. Бул сбордун жакшы жактары көп. Биз биринчиден атаандаштарыбыздын эмне ыкмаларды кылат, кандай машыгат, ошолорун көрүп алабыз. Андан кийин бул жакта бири-бириз менен иштегенге спарринг партнер көп болот. Буйруса 2023-жылды биринчи мелдештер бул рейтинговый турнир болушу мүмкүн. Хорватияда, андан кийин Египетте болот. Ошо экөөнүн бирөөсүнө же болбосо экөөсүнө өтөң, андан кийин уже Азия биринчилигине барабыз. Көбүнчө мен тааныган кыздар аз экен. Бизде деген дүйнөдө биринчи, экинчи орунда бул Китай, Америка, Япония турат. Буйруса алар менен да чогуу сбор өтөбүз деген ойдомун, бирок азыр бул жакта алар жок. Көбүнчө Европадан. Биздин ошол шарттарга, ошол негизи эле машыгууларга алар ыраазы болуп атабы? Ооба. Биз буга чейин дагы эл аралык сборлорго барганбыз. Азыр бизде кандай болсо, ал жакта да ушундай эле программа менен өтөт. Кичине может айырма бар, бирок ушундай эле болот да. Баары көбүнчө в основном техника аз, борьба. Күрөшөбүз да көбүнчө. Бири-бирибизди кандай десем байкап көрөбүз атаандаштар. Могу эшиктеги смог мындай таасир берген жокпу? Абанын бир аз кирдиги. Аба таза болсо, бир эле спортчуларга эмес, кыргыз элине жакшы болмок. Таасири ойлойм баарына эле тийип атат го деп. Таза болсо жакшы болмок. Кыргызстанга баш келиңер. Сбор жагып атабы, кандай болуп атат? Сбор жакшы өтүп атат. 9 ба 10 ба мемлекеттен кыздар келди. Бизге ол үлкен битип жакшы да. Дайындыкка, спарринг партнерге ондай сборлар бола бермейди. Каждый жан-жактан кыздар келет, киммен сең келет, сон адам тандамайсың да, истей бересиң да. 2021-де келдим. Декабрде Ыстык көлдө жакшы сбор өттүк. Одан кийин 22-де келемиз деп план болгон, бирок биз Америкага кетип калдык да. Одан осы жылдын башында ушундай күчтүү сборго катышып атабыз, жакшы сбор. 8 сборный келиптир. Ошолордун арасынан эң күчтүүсү ким экен? Ең күчтүүсү дейсизби? Хелен
американка Хелен Мраузба, сол олимпийская чемпионка мира, сол және де молдаванка чемпионка мира бар 59-да, және көп чемпион миралар көп, өздеріңізде де чемпион миралар жетеді ғой, басқа мемлекеттерде. Алдыда қайсыл чоң мелдешке қатысасыңар, қайсыл? Жақсыма, алдыменен біз чемпионатты өтігіппіз, чемпионатты өткеннен кейін уже дальше белгілі болады. Азия бар, азиатский ойын бар, ондан кейін олимпиада бар. Олимпиада деймін, чемпионат мираға олимпиадаға лицензия бар. 2016 жылы Бразилияның Рио-де-Жанейро шаарында олимпиада чемпионы болып, 2021 жылы өткен Токио олимпиадасында қола медаль жеңген дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Хелен Марулиста биздин мамлекетке биринчи жолу келип, кыргыз кыздары менен тажрыйба алмашууда. Машыгуу жыйыны керемет шаарда жогорку деңгээлде өткөрүлүүдө. Түрдүү мамлекеттерден келген күчтүү кыздар менен кармашып жатабыз. Бардыгы бири-бирине жардам берүүдө. Бул жылкы эң башкы старт бул дүйнө чемпионаты. Ал жактан олимпиадага жолдомо алыш керек. Ошондой эле ички чемпионат аркылуу тандоо мелдеши да турат. Ал эми февраль айында рейтинг мелдештерге катышабыз. Чынында бул жакта өтө күчтүү кыздар бар. Чеберчилиги жагынан мыкты болгон Айсулуу Тыныбекованы жакшы тааныйм. Кийинки келе жаткан муунда ошол деңгээлде өнүгүп жатканы байкалды. Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси Айсулуу Тыныбекова мындай даражадагы машыгуу жыйыны өлкөдө өтүп жатканына сыймыктанарын белгиледи. Азыркы учурда өтүп жаткан эл аралык машыгуу болуп жатканына мен аябагандай сыймыктанып жатам. Анткени бул Кыргызстан үчүн жана аялдар күрөшү үчүн биринчи ирет болуп өтүп жатат. Ушу учур менен пайдаланып биздин өлкөнүн башчысына терең ыраазычылык айткым келет. Анткени убадасын бергенде эле 5 айдын ичинде биз үчүн эл аралык деңгээлдеги ушундай залды салып бүтүрүп бергенине мен абдан кубанычтамын. Ошонун аркасы менен бүгүнкү күндө ушундай чет өлкөдөн, ондой чет өлкөдөн атактуу спортчулардын бардыгы келип, ушундай жакшы машыгууну өтүп жатабыз десем болот. Бул машыгуу мен үчүн эле эмес, биздин аркабызда өсүп келе жаткан жаш спортчулар үчүн дагы чоң тажрыйба алат деп ойлойм. Анткени өзүнүн болгон ыкмаларын өтөбү, өтпөйбү, мелдешке чейин да өзүн текшерип жана ошондой эле тажрыйба алганга бул чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат биздин машыктыруучуларга, биздин ушу кыргызстандыктарга, бардык колдоочуларга, ушу спорттун сүйүүчүлөрдүн бардыгына терең ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай эл аралык деңгээлдеги сбор болуп жатканына мен үчүн абдан сыймык. Мен кубанып жатам, сүйүнөм, сүйүнүчүмө чек жок. Планетанын эң күчтүү спортчуларын камтыган окуу машыгуу жыйыны 20 январга чейин уланып, ар бир спортчуга алдыңкы мелдештерге мыкты даярдыкты берет. Кыргыз кыздары быйылкы ири мелдештерге жыл башынан активдүү даярдыгын баштаганы көздү кубандырат.